Дастан Астач, Мұхаммед Дөшекевич, мен мұныңыз қызыл қияны мұғалімдерге қандай қиқырсам ағады ошондай қиқырсын деп атайын галстугын тағынбай келдім. Şu жігіттің бір духын байқайыншы депші. Мағаншалық қиқыр албай шығар. Сіз апендінің қызындай мақтаған Жеңіш Разақов 4 жыл губернатор болды. 4 жыл вице-премьер-министр болды да, бірақ 4 метр жерді чечпей кетті. Анан кетіп отқанда да жөн кетпей, урматтуу президентибизди анан сизди баш кылтырып минтип айтып кетти. Кече Азаттыкка берген комментарийин айтып берейин да. Үй бүлөдөгү маселелерди калыбына келтирүү керек, ошондуктан арыз жаздым. Чек ара маселеси боюнча түшүндүрүштөрүн жүргүздүк. Жогорку кеңештин палатасына жалпы жыйындан өтүп түшүндүрүп чыктык. Бул кыйын маселе болгондуктан жеринде эле менен түшүндүрүштөрүн жүргүздүк. Менимче, чек араны чечүү маселеси көп жылдарга уланат. Мен баштаган ишти аяна чыгарыш керек беле, же жок беле, аны Кудай билет деп, мындайча айтканда чек коюп кетти. Анан сиз азыр эми дагы бир Баткендин губернаторун алып келатасыз да. Дегеле биз Баткендин губернаторун алып келип эле вице-премьер кылып өрбөй, анда Баткендин губернаторун ошака эле коюп эле вице-премьер деген статусту макамды ошака эле койбойбу? Бизде кыргыз өзбек чек арасында маселе жок. Казак менен жок, Кытай менен жок. Болгону тажик кыргыз чек арасында. Анда Баткендин губернаторуна эле статус берейик вице-премьер, ал так ошондой экен да. Сиз кандай көз караштасыз? Анан мунуңуздан башка өзүңүз сунуштап атасыз да, башка талапкер жок болобу депчи. Эми Улукбек Кочкоров окшогон мыкты жигит бар, министр, чек истесең чек, чечен десең чечен. Мунуңуз деле мал доктор экен го, анан ара чолоодо мунуңуз аксап калып, дагы уят болуп калбайсызбы деген эле өтүнүч эмес, өкүнүчтү айтып атам да. Ушуну өзүңүз сунуштап атасыз, жоопкерчиликтин баары сизде болот да, Мұхаммед Дөшекевич. Рахмат. Рыскелди Шыныбекович, ал жерде Баткендин областын жетекчисин вице кылып берген, а бер жакта Өзбекстан боюнча да маселе бар да. Анда бер жакта Ош менен Жалал Абад областында да ошондой бериш керек болот. Башка мамлекеттер менен эле аягына чыга элек маселелер бар. Мындан тышкары чек арага жайгашкан, жакын жайгашкан калктуу конуштарды өркүндөтүү боюнча абдан чоң социалдык маселелер бар. Булардын баарын Баткен областында отуруп чече албайт аны. Ал өкмөттө. Анан бир чети, экинчи чети башка мамлекеттердин мамлекеттик комиссиялары өкмөттүн гана деңгээлинде сүйлөшүшөт алар. Алар өзлөрү келип Баткенде же болбосо биздин областтардын вице-премьер статусу менен сүйлөшкөндө ал башкача болуп калат. Алардыкы мамлекетте өкмөттүн мүчөлөрү жана вице-премьерлери келет. Анан бул жерде да биз өзүбүздүн деңгээлибизди карашыбыз керек да. Анан о чек ара боюнча өкмөттүн өкүлү да бүгүнкү күнгө чейин дайындалбай атпайбы? Бул киши кеткенден кийин кадр кызматын орду деле баштайт. Бизде эмне кадрлар жокпу деген сөз келет да. Ал дайындалган, Искендеровдон кийин Ботобаев дайындалган, азыр эми жер боюнча ошол агенттикке кетип калды. Агенттикти бүт жер маселеси. Мисалы үчүн чек аранын кээ бир маселелерин чечилбей жүргөнү бизде жер маселеси боюнча 4 мамлекеттик орган тейлеген. Эки жака тартып отуруп, кимиси эмнеге жооп бере дайын жок. Азыр мына Ботобаев мырза барды, азыр бир системага келтирип атат. Картография маселесин, топография маселесин бардыгын бир системага келтирип атат. Ошон үчүн ал жерде проблема жок, ал жерде орун басарлары жана башка адистер иштеп атат. Саламатсыз. Салам алейкум. Жакшы, Кудайга шүкүр. Өзүңүз кандай? Жакшысызбы? Рахмат. Келиңиз, бияка туруңуз. Урматтуу Рыскелди Чыныбекович, мен жер соорусу жетебиздин алтын дарбазасы Тосор айылынан келдим. Тосор жетеги. Анча-мынча ыр жазып эмеп койчу элем. 3 ай Россияда жүрдүм. Телефонду көбүрөөк пайдаландымбы, иши кылса сиз жөнүндө жакшы ойго түшүп, түнү уктатпай ушул бир 3-4 куплет ыр менен келдим. Сизге ушул ырды чыгарып, алдыңызга мактанайын же болбосо жагынайын деген ой жок. Бир гана сизди ушул чындыкты жазып, алга үрөп, ушунуңуздан жазбай, кыргызда баягы сөз тийди, көз тийди болбой, ишиңизди илгерилеп алдыга чейин жаныңыздагы депутаттардын баарына дем күч берип жүрүшүңүздү каалап, мына ушул ырды алып келдим, угуп койсоңуз. Азаматсың, эч кимден жүрөк коркпой, айткандарың ар дайым аткан октой. Эмнегедир баардыгына тийген өңдү, сөздөрүң көздөрүнө ысык чоктой. Кыргызым ал муздактан айтып келет, суурулган канжарды балтил жеңет. Тандап туруп Кудайым чечендиктин шыбагасын бир өзүңө берсе керек. Айткан сөздөр кыз сайкалдын жебесиндей,
толкун жиреп чоң дайранын кемесиндей, үмүт менен күтөт сенден көп нерсени, Саякбайдын манас айткан элесиндей. Чындык дайым ачыштырып көз чукуган, жигитисиң өзчү элдин тукумунан, тентип жүрөт көп кыргыз акча издеп, ажырашып адам деген укугунан. Жегиштердин ичин өткөр сөзүң менен, жүрөгүн теш чындыгың бар көзүң менен. Бир күнү чыкпаса экен душман болуп, кытмыр күлүп жүргөндөр өзүң менен. Көз тийип чындыгыңан жана көрбө, кайралып күндөн күнгө алга өрдө. Ак чүпүрөк оронуп чөнтөгү жок, сен да мен да кетебиз кара көргө. Кыргызыма өзүң менен ырыс келди, козголбогон эле күлгө жылыш берди. Ташка тамга баскандай сөздөрүңдү, билсе экен баркыңды кыргыз эли. Бул жерде ырдыга кошкон себебим суурулган канжарды балтыл жеңет дегеним, биздин акелер, биздин олия, даанышман, аксакал, көксакалдар эки эл каршылашып мына кыргын болордо сөзгө салып ынтымакка чакырган, эки элди бириктирген, жакшы сөзгө алып келген. Мына ошол сөздөрдүн баарына сиз татыктуусуз. Бул ыр жөн эле чыкпайт экен, жүрөктүн толтуусунан чыкты. Мен муга чейинки депутаттардын көп депутаттар менен иштештим, бирок сиздей ташка тамга баскандай сөздү багып, бекем, аткан октой айткан депутаттардан аз болчу. Жок эмес, учубуз кур эмес. Анан ушул азыркы чакырылыштын депутаттарына мен сизди чындыгын айткандай ини болсоңуз дагы амандыгыңызды тилеп ыйык тутам. Рахмат агай. Сиздей жигиттер, кыран жигиттер, элим, жерим деген жүрөгү менен аман эсен алданбай, бирөөлөргө чалынбай аман эсен жүрүшүңүздү каалайм да, ишиңизге ийгилик, үй бүлөңүзгө бакубат жашоо, ушул тилден Кудай ажыратпасын дагы аман болуңуз. Чоң рахмат. Эми ушул ырды тапшырып коюга уруксат этиңиз. Ырыңыз күчтүү экен. Демиңиз да күчтүү болду. Билбейм эми. Ырга татыктуу адам күчтүү. Туура айтасыз. Анан жөн эле мындай ар бир адамга чыкпайт ыр. Урматтуу төрага, биз ушуларды эксперт катары пайдаланып ыйык өзүбүз ант берген, өкмөт башчылыгы ант берген ыйык терминалдан буларга ордунан чыгып сөз сүйлөдү. Булар кимдер? Булар эмне эксперттерби? Бул иштен кеткен. Өткөндө Кожок Жачбек Сурач менен Нурлан Өмүркулу да ыйык трибунага чыга алып, кызматынан кеткен адам ушерде эксперт болуп сүйлөп атат да. Анда комиссия эмне керек бар? Булар эксперт боло турган болсо, комиссия корутуусун талкуулаш керек да. Булар делиш керек да. Бул болбойт да. Булардын баардыгы кызматтан алынган. Мына жигит Нурлан Өмүркулу өткөндө ушерге чыга эксперт болуп атат. Анан сот коюп атыптыр. Мени кызматтан мыйзам салды, мен азыр компенсация алам деп. Айлыгым алам деп сот коюптур. 1 миллион бишкектиктердин баарын үшүтүп коюп, бүгүн сот коюп атат. Мен кызматтан кетпешим керек деп. Тесттин директору. А биз ага ошондо түрмө сөз берип атабыз. Будай да теттек. Мына мен туура кылган экем, тышкы саясатты жетектеген Сапар Жумакадырович анан Эрлан Бекешев чөкөй мени ушул сөзүм үчүн кызматтан ал деп. Бул чектөө эмес, бул кектөө болуп атпайбы? Неге сөз бересиз ушуларга? Булар эмне экспертпи? Булардын эмнесин укканбыз? Жазылган Эрлан Бекешев айтты. Расмий министр отурат. Мурунда кеткендер бар ортого чыгарып сөз берген. Бул туура эмес болуп калат. Рыскелди Чыныбекович, сиз деле туурасын сүйлөңүз анда. Бул жерде комиссия иштеп чыкты, андан кийин бардык булар эмне чакырылды? Булар чакырылды. Бул жыйынга чакырылды, чакырылгандан кийин суроо туулгандан кийин жооп бериш керек. Ал сиздин эмнеңиз кетип атат бул жерге кетип сүйлөгөн? Ыйык эмес, бул жерде Кыргызстандын тагдыры чечилип атат. Кыргызстандын 386 миллион кредити чечилип атат. Ошо боюнча суроо болуп атат бул жерде. Ырдагандан чыккан жок бул жерге. Жылгагандан чыккан жок. Суроо туулуп атат, ошо болуп атат. Сиз да эмоцияга алдырбаңыз, Рыскел Чыныбекович. Алдырбаңыз эмоцияга. Бул жерде акыйкат чечилет. Акыйкат чечилет. Сиз бурбаңыз антип. Бурбаңыз эч жакка. Сабырдуу болуңуз. Бурбаңыз. Мен туура эле алып барып атам. Депутаттар менен башында сүйлөшүлгөн мааниде ошо тезисти алып атамын. Добуш бергенсиз ошого. Депутаттар добуш берген. Ар бир жыйын ушул ТЭЦ боюнча бүтмөйүнчө бардыгына сөз берилет. Айтылган суроолорго жооп берилет деп добуш бергенбиз, чечкенбиз.
Көрөбүз кандай иштер чечилерин. Убакыт көрсөтөт аны, тарых көрсөтөт. 4-чү микрофон ошондой эле. Рахмат, Масалиев. Дастан Артысбекович, биз залда 120 депутат отурабыз. Эгер ар бирөө менен мындай жооп берсеңиз, сиздин ден соолугуңузда жетпейт, нервте жетпейт. Ошон үчүн кичине сабырдуулук кылып. Бирок кесиптештерге сурап атам. Ошол жерде чакырылган баары, мен кайталап коеюн, комиссиянын сунушу менен чакырылган кишилер. Ар бирөөнүн колу бар, ар бир документте. Ошондуктан депутаттар ошо отургандардын ар бирөөнү суроо бергенге толук укугу бар. Орто